Тарықсыз халық таптақыр, тамырсыз халық, тарықсыз халық жерменен жексен болады деп Шайлөб Дүйшеев ақынымыз жазғандай, қырғыздың санжырасына, қырғыздың тарихына чоң салымын қосқан инсандардың қатарында Мұраталы ағамыздың еңбектері мына бүгінгі күні солто саяғыл емес, жалпы қырғыздың тетігі тегімізде жет атауызды тегімізде танытуда зор салым қосты десек жаңылышпайбыз. Баяғы билбегенге Мұрат ағабыз бір киши болса бір аламды башына батырған ең жөнөкөйлүүлүгү менен Кыргызстанды башы көлден аяғы Ошко чейин кыдырып ушу санжырачылар менен биргеликте көп эмгектерди жасады бул киши. Баягы жаман киши арам киши бир өлөт дейт, ата талбай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте калар иши жок, бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп. Ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишине күбө көп. Сөз сүйрөнсө жашай берет ысымы, анын сөөгүн өрттөп салган күндө өлөп дейт. Ансыгандай Мұраталы ағабыз ушу кыргыз санжырасына зор эмгектерин калтырып кетти десек жаңылышпайбыз. Азыр эми ошо үзөңгүлөш жүргөн, чогуу сапарлаш жүргөн саяк санжырасынын мына баяз бир тууганыбыз баш болгон бир топ өкүлдөрү бул жерге келип отурушат. Азыр эми ошолорго бир туугандарга ушу азыр чыгарар алдында элге айтып коюш биздин парызыбыз болуп атат. Бир тууганыбыздын эми жаткан жери жайлуу болсун. Кудай буйруса артынан ошо баштаган ишин уланта тургандагы кыргыздын муундары чыксын деген жакшы тилек менен баяз бир тууганыбызды мен келсең мына түндүк, түштүк, батыш, чыгышта чогуу сапарлаш жүргөн менекей бир тууганыбыз. Азыр сөз кезегин сизге берейин. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу туугандар. Жана биз менен келген саяк санжыра коомунун өкүлдөрү бияка чыксаңыздар. Мына бүгүн ушундай кайгылуу күн болуп турат. Оор жоготууга учурадык. Мұраталы Кыйшыков агабыз чын дүйнөгө аккан моюнсунду. Бул киши басып жүргөн энциклопедия. Biz dagı şu üzöңгүлөш кылып Кыргыздын санжыра тарыхын иликтеп, дарай жерди, жити дуанды ар бир райондо айылдарды кыдырдык. Бул киши өзүнүн артында өлбөс өчпөс кийинки муунга тарыхый мурас таштап кетти. Өзүнүн таятасынын керези боюнча Солто санжырасын 38 жыл жөө жалаңдап, отпускага чыгып алып айылдарды кыдырып, итке таланып, думан атка конуп, 38 жыл ушул Солто санжырасын иликтеп, чоң томдук жазган. Эстекпей Солто баяны деп. Мына Солто элине белек болду. Биз мына 6-7 жылдан бери саяк санжырасын иликтеп, ушу Мұраталы байкеге 19-жылы жолдук элек. Ар бир район областарды кырып, саяктын санжырасын иликтеп жүрөбүз. Өткөндө акыркы күнү мына жаан жаап аткан акыркы күнү келип ошол акыркы жолугушум болгон экен. Экөөбүз кучакташып эле ыйлап анан билдим да. Сен менден кичүү болсоң дагы экөөбүз доспуз деп калган. Мен атым Айтбаев Байсыкан, Сыраждин оолумун, өзүм Жумалдын башкаларында айланам. Ошо саяк санжыра коому дегенди ошо Мұраталы байке болуп чогуу түптөгөнбүз. 43 жылдан бери бул Чекир саяк санжырасы деген китеп жазып жүргөн. Черновой китеби бар болчу. Калган материалдардын баарын ушул кишиге чогултуп бердибиз. Бул ошол
чоң санжырачы бала айылчынын варианты боюнча дагы өзүнүн таятасынын варианты боюнча дагы Солтонун санжырасын иликтеген 43 жыл, мына быйыл 44-45 жыл болот. Китебим бүтпөй калдым деп арман кылды. Жок, арман кылбаңыз дедим. Сиз мына 68-ге чыкмак мына 25-майдачы. Арман кылбаңыз. Өмүрүңүз өрнөктүү өттү. Кийинки муунга мурас калтырып кетесиз. Сиздин санжыра менен саяк санжырасы түздөлөт. Ошол саяк санжырасынын башаты сиздин туураланган, оңдолгон вариантыңыз менен болот деп. Азыр ошол балдарынан, инилеринин балдарынан сурап атам, компьютерге терилген экен. Бүтпөй алдым, аягына жерин арман кылат. Жок, калганын биз бүтүрөбүз дедик. Акка моюн сунуудан коркуп турду го, байкуш киши. Бирок айттым, сиз деген китебиңизде эмне деген баатырлардын баарын жар салып кыргыз элине тааныттыңыз дедим. Ошол эле Жайыл баатыр, Момокон баатыр, Атаке баатыр, саяктардан Тайлак баатыр, Эрсадыр, Казадыр атабыздын өмүр баянын жазып, Түлкү баатыр, Качке, Иралы эмне деген баатырлардын баарын жаздыңыз дедим. Илгери баатырлар болгон экен, жаш кездеринде кете берген экен, эл четинде, жоо бетинде деп. Найзанын учунда, кылычтын мизинде сиз ага караганда жазма тарыхты көп жаздыңыз деп. Бул киши кыргыз эл биримдигинин мүчөсү болчу, 40 руу кыргыз эл биримдиги бар. Ошол жерде саяктын аксакалы санжырасы катары өзүнүн орду чоң эле. Бул дайыма так санжыраны айтып, акыйкаттык үчүн жаман жакшы көрүнүшүп кеткен күндөрү да болгон. Бирок так санжыраны айтчу. Себептен өзү жөө жалаңдап кыдырып, жаш кезинен бери санжырага дазыккан киши болчу. Санжырачылар ынтымагы, санжырачылар академиясы деген бар. Алардын баары салам айтыштан санжырачылар Кыргызстандын ар кайсы бурчунан да чукул болуп калды, бара албай калдык. Туугандарына салам айтып, көңүл айтып койгула, арты кайырлуу болсун деп. Кыргыз эл биримдигинин аксакалдары дагы ар кайсы жакта, ар кайсы райондордо, ар кайсы областтарда аткаруучу директори келемдеп аткан. Ошол салам айтып, саламдабайын жиберип, ошол туугандарына, бардык саяк элине кайрылды. Биздин атыбыздан сүйлөй бериңиз деп. Алар дагы ар кайсы регион, ар кайсы жакта болуп келе албай калышты. Азыр ошол саяк санжыра коому келдик. Анан бул Мураталов айкенин негизи эмгегин айта берсек, ат көтөргүч. Бул ушундай жазганынан жазбаганы көп. Өткөндө арман кылганда айттым. Ой, YouTube'га далай түштүңүз, телейлерге далай түштүңүз, кандай эмелердин баарына түштүңүз, сизди эл тааныйт. Ол казак кыргыздын санжырасын айткан киши болчу да. Анан саяктын санжырасын чынын айтканда бейиш болгур, жаныңыз жаннатта болсун. Саяк санжырасында астына ат салдырбаган, төгөрөгө төрт келген ушундай кыйын тарыхты иликтеген чыныгы санжырачы болчу да. Анан баштаганыбыз ошол 19-жылы саяк санжырасы түптөн электе эле баштаганбыз. Ошол саяк санжырасын түптөөгө катышкан бирден бир киши Мураталы Кыйчыков, мен оң жагымда турган Камчыбек Ажы Исраилов, мына телефонго тартып аткан Айбек Шамшыкеев, жана коомдук ишмер Эмил Каптагаев дегендер. Анан Алмаз Мукаев деген бар, ал Магаданда жүрөт. Кудай таалам Мурат байке кечирип коюңуздар. Ахиретиңиз табат кылсын. Ыйманыңыз акыретке жериң жолдош болсун. Аллах таала кабыр азабынан, өр азабынан, тозок отунан сактасын. Жаныңыз жаннатта болсун. Сиз деген кыргыз эл үчүн, кыргыз тарыхы үчүн көнөргүс артыңызда эмгек калтырып кеттиңиз. Ош муршем. Кечирип коюңуздар эми. Жанына жүрүп, аябай бир туугандай бийликтеш болуп калыптырбыз. Азыркы сөз Жазуучулар союзунун мүчөсү, милициянын отставкада полковниги, 40 руу кыргыз санжырасын кыргыз элине алып чыккан санжыра программасынын негиздөөчүсү жана алып баруучусу, кыргыз казактын санжырасын баардыгын айткан Тынчтык Калыкович Карбышевовго берилет. Урматтуу замандаштар,
өлім айтып келбеді екен. Бұл біз үшін чоң жоғалту болды. Ол жерде аға туғандар илеп тұрады. Бирок біз сол 40 жылдан бері өкіміз тең екенбіз. Ел қыдырып жүрген адамдармыз. Bir туғандайлы болып қалғанбыз. Байымыз бір, пікіріміз бір болды. Анан мен ойлаймын да, бұл кіші байлық жинаған жоқ. Бұл кіші қырғыздың санжырасын жейді. Жігітке жетімші разылық қылады дейді. Бирок бәрібір бір кесіпті таңдаулады екен адам өздестірген. Бирок Мұрат алымыз, Мұрат та ғой өзі. Мұрат өте ор жүкті өзіне қауланды. Қырғыз тарихы, қырғыз санжырасы бұл жөнінде оз сөз емес. Оны қыдырып, іздеп, сырды сыдырып, қырды қыдырып жүріп, оны айтып отпай өзі. 38 жыл болып қой, 38-40 жыл болып қалыптыр бізге. Шunu қыдырып жүріп, елдің тағынан алып, ағынан алып жазғанымыз. Мұрат алып сол жағы өлеңін жазып кетті. Бұл байлық жинаған жоқ. Елдің разышылығын, қуанышын, батасын алды десек болады. Мұраталы жаңадан баштап келе жатқанда айтшылық тыныштық. Мен өзіме шұрқай беремін. Күйім қолында тыйым болса, жаңағы башты бармас білеген. Салу алып, жүрселем тыныштық. Сен қандайсың дейді, мен өкөз оқшошпыз. Значит, өкөзге Алла Таалам берген екен. Қырғызды біріктіру, қырғызды ынтымаққа шақыру, санжыра башталады. Санжыра, атакетті сүріштіру. Мен ойлаймын, мына осыны Мұраталда тура түсінеді. Қолында жоқ болса дағы іздеп чұрқап жүріп, шыны жазып қалтырды. Мына осы жерде отырған елдердің көпшілігі келбей қалса дағы Мұраталын өтіп кеткенін көріп, абдан қапа болып отырып болуш керек. Мұраталы баяғы қолында бар алтынның барқы жоқ дегендей адам болды. Ол негізі еңбегі сіңген адам десек, жаңылбайбыз. Біздер аға туған болып қалдық. Біздер ішіміз күйіп жаман қатты болып тұрады. Мұраталы, мен де айтып қалам, дағы бізде мен айтсаңыз десе, аны жазғанда айтамыз сырлары деп. Мұраталы екінші кітеп жазмақ. Аны жазбай кетті, қанша сыр ашылбай қалды. Қанша дағы біз қиналып, емдағы іздейміз соны. Мұраталың қолында меніңше даяр болып шығыларыз. Бұл іздену да айтарым не туғандар. Мұраталы бұл біздің қолымыздағы алтын екен. Бұл өтіп кетеді деп өліп отырмыз. Шындай адам өтіп кетті. Біз чоң жоғалтуға ұшырадық, шын айтып. Чоң жоғалтуға. Қырғыз елін бірімдіктің ынтымағын, тыныштығын сақтаған санжыра. Шunu айтып беріп, қанша елдер çoğultup, құрылтай çoğultup, қанша туғандары таптық. Қанша келіп жерден біз құшақташып өсіп отырамыз. Қанша тойыңарда болдым мен дағы. Қаншалық разылық болды. Мен ойлаймын, аз да болса Мұраталы Қырғыз елінің тарихына, санжырасына чоң салым қосты деп ойлаймын. Оның ұрпақтары ұмытылмай қалады. Айтарым емне, қысқада айтайын айнынша. Мұраталы жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқы болсын, жаны жанаттан кетсін. Азыркы сөз Кожаяр саяк ичинде Кожаяр коомунун аксакалы мурунку төрагасы Адыл ага берилет. Кара сөйлейм. Мен Мұраталы менен чогуу жүргөндө резерв жок, бирок Мұраталынын ушундай жөнөкөйлүгү, токтоолугу, анан ушу санжыраны жакшы билгендер аябай бизде. Конфатрада дарай сөзүн уктук, санжырасын уктук. Дайыма мен көп сөйлей албам, санжырасы эмесмин. Мұраталыга жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, билип билбей калган күнөдө болсо Кудай ишин берсин. Азыркы сөз ошол тогуз тора боюнча чоң санжырачы Жабдуган урпагы Актербин Жаанбай Купабаевга сөз берилет.
Бул киши да экөө ынак болуп Санжыраны аябай сүрүп жүрүшчү. Амансыздарбы бир туугандар. Мурат аалы менен эми биз 91-жылы, 2021-жылы 11-июндан бери таанышпыз. Досум экөөбүз Тогусторого Байыскан, Камчы Куданы, Үсөн Момункулов менен төртөөнү алып барып Тогустoro менен тааныштырып, бул иши Алтоокду кандырсаңар, Алтооктун небереси, мен Жалдуу Кабанын ак терисинен болом, ак тери, боз тери, эмтери деп коет. Ушул күнгө дейин экөөбүз ынтымактуу болуп барып, мен иштеген жерге барып 1 саат, 2 саат отуруп, Байысканды ээрчитип алып экөө наркы беркинип сүйлөшүп турчу элек. Эми биз үчүн аябай чоң жоготуу болду. Бизге абдан кыргыз элин үчүн абдан жоготуу болуп атат. Санжыра боюнча абдан тынч эле. Тогустороого барганда аябай сүйүнүп, ушул экил биздин кыргыздардын жайлоосу болгон турбайбы? Чүй деген бул кыштоо болгон турбай деп көп жакшы нерселерди айтчу да. Анан өзү менен өзү көп Санжыранды алып кетти, айтылбай калгандары калды. Эми үй бүлөсүнө, ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Эми жаткан жер жайлуу болсун, бейисинен берсин Кудай. Биздин бүлөс замандаш досу, тең тушу. Экөө асып кеч болуп, мени көп жерден бөлүп коюшчу, себептен экөө тең туш болчу да. Көлдүн санжырачысы, Көлдүн санжыра боюнча координатору Камчыбек ага Ысырайыловго сөз берилет. Assalamu alaikum. Bir tуугандар, бүгүн өтө оор жоготуу болуп турат. Айрыкча ошо кыргыз элине, кыргыз санжырасына. Биз Мурат аалы Байыскан болуп, ошо биздин команда болуп, 19-жылдан бери карай топтуп Саяк санжырасы менен бирге эле кыргыз санжырасын дагы чогуу издедик. Биз көлдүн кең суусунан баштап Исфанага чейин, азыркы Разаковго чейин, Лейлек Баткен, биягы Таласка чейин бардык областтарды кыдырдык. Көп айылдарды кыдырдык, көп элге жолуктук. Анан мукемдин бир артыкчылыгын айтайын. Кай жерге барба, ошол жерден баягы сурашабыз да санжыраларын, ата тегин, каяктан кийин. Сурашып отурсаң учпай отурат да, бирок да эптерин алып чыгат. Анан карап отуруп туруп, анан бир убакта ошол үйдүн бала чакасын айтып берет. Бул чындык. Мына ушундай киши болчу. Мурат аалынын кылган иштеринин бирөөнү айтып берейин туугандар. Бизге санжыра группасы бар. Группага чыгып бир суроо берди. Анан мага өзүнчө суроо берди. Камчыге көл жактан Доржу дегенди тапчы деп. Ооба, Доржу деген бар. Менде бул катаган саяктардын ичинде, менде бул ичинде бар Доржу деген. Эсе көрсө, ошо 200 жыл мурун Момокон Баатырдын бир багып алган баласы Таржы деген болгон экен. Таржы Доржунун бир тууганы болгон да. Таржы, Доржу, Саяк, Таабалды деген төртөө ошо менде кулдардан болгон. Мына ошол эки бир тууган ажырашып, төртөөнүн ичинен бирөө Солтоонун ичинде калып, Солтоо тукуму болуп жүргөн экен ушул заманга чейин. Таржы. Мына ошол бир туугандарды табыштырдык. Ошондо ушундай майрам болду балыкчыда, бир кафеде. Ошол именно төрт атанын балдары, келиндери баары чогулуп туруп сүйлөшкөндө
ушундай бир туугандар окшоштуктар чыкты да. Өңдөрү, түстөрү, характерлери Кудай атоо баары бир кенде болот экен да. Анын арасынан чыкты, жок биз солто эле боло берет. Сен солто боло бер. Маадимиктен ким болсоң ошол, бирок гениңди, каныңды бил. Бирок баары макул, ошо ушунчалык бир ыраазычылык болду. Ошо таржы доржулардын ортосунда Мурат Алыга ушундай баталарын берди. Биз жанында жардамчылар болдук. Бирок мындай иштерди биз көп кылдык. Көп туугандар табыштырдык, туугандар. Санжыранын эч кандай зыяны жок, Санжыра бириктиргенди гана билет. Элди бириктирет, башты бириктирет, бир туугандарды тааныштырат. Ошо жет атаңарды билгиле, жет ата өтмөйүн деген, үйлөнгөнгө болбойт деген сабактарды өттүк. Мына ушул убактарда жүрүп атабыз, бирок эң көп нерсе Мурат Алы менен кетип калды. Айла жок. Баягы жакшынын баркы өлгөндөн кийин билинет деп, бул бекер эмес экен. Айла жок, тагдырга баш ийүүгө туура келет экен туугандар. Мурат Алынын болки чыкпай калган китеби чыгыш керек. Колдон келген жардамдарды кылабыз. Жалпы саяк туугандар, жалпы эле кыргыз эл биримдигинде кыркыруу туугандардын баарды билгендери бар. Мурат Алы үчүн аябай кейип, көңүл айтып атышат. Айланайын бир туугандар, Мурат Алы жакшы адам болчу. Эме Мурат Алымдын ошо Кудай Таалам ушу сурагын жеңил кылсын, жанын жаннаттан кылсын. Элибиз аман, журтубуз тынч болсун. Ушу Мурат Алыдай дагы бир жакшылар арабыздан, ушу тугун укумдарынан бир туугандарынан чыгуусун тилейбиз Кудайдан. Барыңыздар аман болуңуздар. Азыркы сөз саяктын улуусу Байболот Баатыр жортолчу. Өйдөчектин баары ошо өйдөчектин өкүлү Аксакал Кыдыр Садар агабызга берилет. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн кыргыз эли чоң жоготууга чыгарып турабыз баарыбыз. Анан айта турган сөз ушу, бул киши басып жүргөн тарых Санжыра эле да. Кайсы жерде эмнени сурасаң, ойлонуп тургандан кийин, мындай болчу депчи. Даанасын айтып койчу. Анан буйруса ушу китептерин чыгарабыз. Мынакей элдин көзүнчө айтып коелу, чыгарабыз, жазгандарын алып алып бир чыгарабыз буйруса. Жакшы тилек айталы. Анан арты кайрылуу болсун. Тууган туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Санжыра элде болсун, эл ичинде бизде болсун, эл тынч болсун. Ушундай жакшы адамды бүгүн ээсине берип атабыз. Арты кайрылуу болсун. Кадимки Кыргызда Тунгатар саякта бала садыр, эр садыр, кан садыр дегендин тукуму. Кан садырдын уулу Султангелдиден болгон ошол атабыздын дагы өлгөндөр бакталмайын, тирүүлөр даңкталбайт дейт го. Арбага ыраазы болсун десе, эр садырдын айкелин орнотуп, ошонун илимий иш-чара конференцияларын уюштуруп, өткөндө коргонуна барып келдик. Ошо урпагы Анырбек байкеге берилет сөз. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүт туугандар. Мусулмандан акызы бешөө, ошонун бирөө мусулман бир тууган акыркы сапарга узаганда жаназасына келүү. Ата бабаларыбыздан келаткан, илгертен келаткан салт бар, топурак салуу деген. Убагында ата бабаларыбыз атка төөгө артып топурак салып, мүрзөлөрү азыр сак мүрзөлөрү деп, ошол түпкү атабыз сактар деп тарыхта айтылып калды. Чын-чынына келгенде ошол саяк уруусунун түпкү, жолбозо кыргыз улутунун түпкү аталары болот. Ошонун негизиндагы тарыхый маалыматтар менен сактап калган ошол мүрзөлөр болуп калды. Тарыхта болбосо кыргыз элибизде канча деген эрлер, канча деген баатырлар, кандай гана таланттуу адамдар өткөн жок. Бирок ошолордун ким экендигин кийинки муундарга жеткирген Мурат Алы акебиздей санжырачылар, тарыхчылар болду. Тарыхтын атасы деген Геродот дагы Санжырадан алган.
тарыхты бардык тарых маалыматтары Санжирадан келип, анан кийин тарых маалыматтары болуп китеп барактарына түшүп калат. Ошол китеп барактарына түшүрүп элге кызмат кылган Мурат Аалы акебизди бүгүн акыркы сапарга узатып турабыз. Акебиздин кылган мээнетин, мамлекетибизге, элибизге, Санжырага кылган канча эмгектерин алдыдагы бир туугандарыбыз айтып кетти. Мен аларга кайталап олтурбайын. Аллах Таала ушул кишинин кылган эмгектерин кыяматта сооп айлантып, кетирген кемчилик каталарын кечирген болсун. Элибизге, мамлекетибизге бир тууганчылык болсун деп ушул иштерди жасады ал киши. Жакшы ниетте 5 убак намаз окуган такыба киши эле. Мен ал киши менен чогуу намаз окуп, бир жолу сапарга чыккам. Ал кишини өтө жакшы билбесем дагы, мен ал кишинин намазкөй экенин жана туура Санжыр айткан киши экенин өз көзүм менен күбө болдум. Эми бул жерде туугандары, жакын туугандары, бир туугандары турасыздар, балдары, кыздары, сиздерге Аллах Таала сабыр берсин. Аттан арыктан суу агат деген Мурат Аалы акебиздин уул кыздарынан, урпактарынан, бир туугандардын урпактарынан Мурат Аалы акебиздей санжырачы, ушундай тарыхка, элге, жерге күйгөн мыкты инсандардын чыгуусун Аллах Таала насип кылган болсун. Мурат Аалы аке жаткан жериңиз жайлуу, топураңыз торто болсун. Кабыр азабынан, тозоготунан сактасын Аллах Таала сизди. Сурактарыңызды жеңил кылып, эсеп китебиңизди оң жагынан берүүнү Аллах Таала насип кылган болсун. Рахмат. Рахмат. Мынакей бир тууганыбыз мынакей чогуу жүргөн ошо бир тууганыбызга бир туугандан артык аралашып жүргөн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бир туугандардын атынан сиздер да аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мындан аркы Мурат байкебиздин бүтпөй калган иштерин, жанакы жазылбай калган китептерин чоң ишенич бар. Ушу сиздер жазып аягына чыгарасыздар деп. Сиздерге Кудай Таалам күч кубат берсин. Кыргыздын Санжырасын, тарыхын дагы иликтөөдө сиздерге Мурат байкебиз Kalmak